Бул эми башка маселе, урматтуу ырайым, урматтуу депутаттар, смог боюнча. Бул азыр суу кодексин биз талкуулап атабыз, бирок смог боюнча айтып коеюн. Өкмөт какшап атабыз. Мен айтып коеюн. Мына жөнөкөй Бишкектеги жарандан баштап президентке чейин ууланып атабыз деп былтырда айткам, азырда айтып атам. Канский цементный шиферный завод Бишкекти уулантып атат. Чүйдү уулантып атат деп 2 жылдан бери айтып атам. Охрана окружения. Мында карап көрсөңөр эртең менен чыгып. Канский цементный шиферден чыккан түтүн мындай акырын сойлоп келип Бишкекке кирип атат. Аны да караган жоксуңар. Бишкектеги ТЭЦта уулантып атат. Аны да караган жоксуңар. Акылбек Үсөнбекович мына мен жооп берем деп кой, ал жок. Ким жооп берет эми? Бишкектин мэринин күчү жетпейт буга. Мен силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Муну өкмөт өзүнчө программа менен иштеш керек деп атам. Машинелер бар, ТЭЦ бар. Мен мэр болуп турганда айткам, кара кеченин көмүрүн Бишкекке жолотпош керек дегем. Дагы эле жолотуп атасыңар. Канский цементный шиферный завод бул эч кимдин күчү жетпей койду ушугачы. 1 миллиондон ашык Бишкектин шаарын уулантып атат. Акылмазбек Акымжанович, мен мына жоопкерчилик менен айтып атам сизге. Бишкекте ТЭЦке кошулуп Канский цементный шиферный завод кантты дагы чүйдүн жарымын Бишкектен монтип келип бизди уулантып атат. Бул бизнес керекпи же элдин ден соолугу керекпи силерге? Какшап айтып атып 2 жыл болду, Мирослав Акалович. Эмне чечип, аны төрайымдан уруксат сурап сүйлөңүз, бияктан жооп бергенге болбойт. Ошон үчүн Алмазбек Акымжанович, жакшы караңыздар. Болбойт мындай. Мына баарыбыз какшап атабыз, угуп атабыз, ооруп атабыз. Эми бул жерден силердин балдарыңар, силер билбейм каякта жашайсыңар, же аларчада жашайсыңар, өйдөгү айылдарда. Бишкекте смог жок, Бишкек укмуш таза деген кайсы мамлекеттик кызматкер болсо кете берсин. Азыр заявлениясын жазып кетсин. Баарыбыз көрүп атабыз, кандай болуп атканын. Бир чечимге келиш керек да.